Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын үй бүлөлүк компаниялары мамлекеттик сатып алууларга катышып миллиондогон сомдук тендерлерди утуп жатышат. Болбосо бул көрүнүш мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын кызыкчылыктар кагылышы тууралуу беренесине карама каршы келет. Бул чыгарылышта биз Ынтымак фракциясынын депутаты Мурадил Сыдыковдун жубайына катталган курулуш компания тууралуу сөз кылабыз. Эл өкүлү Мурадил Сыдыков Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келгенге чейин бир нече компанияда инженер, энергетик жана аткаруучу директор болуп иштеген. 2011-жылы MS Building курулуш компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү болгон. Шайлоого катышканга чейин компанияны айылы Айза Кубулбековага өткөрүп берген. Айза Кубулбекова MS Building'дин жалгыз негиздөөчүсү. MS Building эл ичинде анчейин белгилүү эмес курулуш компания. Анткени өз алдынча турак жай куруп сатканы жөнүндө ачык булактарда маалымат жок. Бирок мамлекеттик органдар бул компанияны жакшы тааныйт. Анткени тендерге активдүү катышып утуп келет. Мисалы, июнь айынын башында Ысык Көл облусунун Григорьевка айылында 6000ге жакын адам таза ичүүчү суу менен камсыз болгон. Атайын долбоорду коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялар агенттиги, башкача айтканда Арис ишке ашырып 2023-жылы тендер өткөргөн. Конкурсты MS Building жана Победа компаниялары уткан. Алар бул кызматы үчүн 164 миллион сом сунуштап жеңишке жетишкен. Депутат Мурадил Сыдыковдун жубайына катталган компания Аристин башкадагы кандай тендерлерди утканы тууралуу маалымат алуу үчүн мекеменин өзүнө расмий кайрылдык. Агенттиктин бизге берген маалыматына ылайык 2021-жылдан бүгүнкү күнгө чейин аталган компания Арис жарыялаган 3 тендерди уткан. Алардын бири жогоруда айтылган Григорьевкадагы долбоор болсо, экинчиси Жетегүз районуна таза суу менен камсыздоо долбоорунун алкагында өткөрүлгөн тендер. Бул тендердин жыйынтыгы 2021-жылдын 1-ноябрында чыккан. MS Building компаниясы Победа ЖЖКсы менен кызматтык тууралуу убактылуу келишим түзүп, конкурска катышкан. Бул эки компания өз кызматын 82 миллион сомго баалаган. Бул тендерди MS Building Сыдыков депутаттыкка талапкер болуп турган учурда уткан. Сыдыковго караштуу компания уткан 3-чү тендер өзү төрөлүп өскөн Нарын облусунун Актала районундагы Баетов айыл аймагын таза суу менен камсыздоо долбоору менен байланыштуу. Арис берген маалымат боюнча бул тендер 3 лотко бөлүнүп жарыяланган. MS Building 1-чи лотту утуп, Баетов айылынын суу топтомосунун аянтчасын курган. Бул тендерди Сыдыковдун жубайы Айза Кубулбекова күйөөсү депутат болуп турганда уткан. Тагыраак айтканда 2024-жылдын 21-июнунда. Бирок бул тендердин баасы боюнча Арис Медиахабка маалымат берген жок. MS Building компаниясы 2011-жылдан бери мамлекеттик сатып алууларга катышып келет. Аталган компания 2017-жылы 188 миллион сомдук тендерди уткан. Мурадил Сыдыковго тиешелүү компания уткан ар бир тендерге токтолсок, убакыт аябай көп кетет. Бирок бул тендер жөнүндө биз айтпай кое албайбыз. Актала районунун Чолок Кайың айылындагы мектеп 10 жылдан бери бүтпөй турат. Бирок мамлекеттик бюджеттен 2015-жылдан бери 3 жолу акча бөлүнгөн. 2015-жылы Чолок Кайың айылындагы жаңы мектептин курулушуна тендер өткөрүлүп, 56 миллион сом менен Мурадил Сыдыковдун MS Building компаниясы уткан эле. Андан соң 2019-жылы кайрадан бул мектептин курулушуна тендер өткөрүлүп, 4 миллион 186 миң сом менен кайрадан эле MS Building компаниясы жеңген. Бул мектептин курулушу аягына чыкпай, 3-чү тендер 2024-жылы жарыяланган болчу. Бул тендерди ким утканы табышмак деле болбосо керек. Баягы эле MS Building Чолок Кайыңдагы мектепти бүтүрөм деп дагы 26 миллион сом сураган. Депутатка караштуу компания 10 жылдан бери бир мектепти бүтүрбөй, бирок мамлекеттен мектептин курулушуна деп жалпысынан 86 миллион сомдон ашуун акча алган. Негизинен Чолок Кайың айылындагы Бердалы Календеров мектеби авариялык абалда болгондуктан айылга жаңы мектеп курулмак болуп 2015-жылда башталган. Окуучулар бүгүнкү күнгө чейин авариялык абалдагы мектепте окуп жатабы деген суроо менен аталган мектептин директору Мелисбек Ашырбеков менен байланыштык. Азыркы учурда курулушу жүрүп жатат да? Ооба. Бул негизи жанагы 2015-жылдан бери эле курулуп атат. Ооба. Ошол эмне себептен бүтпөйт буга чейин? Акча маселеси болуп атат го, каржылоо. Бирок эгерде каржылоо дей турган болсок, 2015-жылы акча бөлүнүптүр, андан кийин 2019-жылда акча бөлүнгөн экен, анан могу жакында 2024-жылда дагы акча бөлүнгөн экен да? Бөлүнүп атат, бирок бүтпөй атат.
Азыркы учурда мектеп негизинен жанагы мектеп авариялык абалда болгондон кийин оңдоп түзөө иштери башталгандай ошо 2015-жылы. Жок, бул жаңы мектеп курулуп атат да. Жаңы мектеп Жаңы мектеп курулуп атат. Биздин өзүбүздүн мектебибиз 120 орундуу эле мектеп, эски мектебибизчи. Ал илгери өрттөнүп кеткен билгери анан. Бул кайра эле оңдоп түзүп алып ошол жакта окуп атабыз да. Анан азыр бүгүнкү күндө 500 окуучу окуйт. Анан азыркы курулуп аткан мектебибиз 275 орундуу мектеп. Эки этаж мектеп курулуп атат. 2015-жылы башталган. Андан 2015-жылы башталгандан где-то 57-58 миллиондук болчу ал кезде. Андан кийин убакыттар өтүп, баалар кымбаттап, анан кайра жанагындай кошумча акча бөлүнүп, андан 68 миллион, анан 71 миллион болуп бүгүнкү күндө 100 миллионго жетип калды окшойт менимче. Азыркы учурда сиздер эски мектепте эле окуп атасыздар. Ооба. Ал мектептин абалы кандай азыр? Абалы начар эле. Мындай окуучулар батып эле жатабы? Ооба, 2,5 смена менен окуйбуз. Мектептин курулушу эмне себептен 10 жылга созулганын Чолок Кайың айылынын айыл өкмөтүнөн тактоого аракет кылдык. Бирок айыл башчы азыркы учурда эмгек өргүүсүндө экенин айтып, бирок биздин суроолорго анын орун басары Алмазбек Чоро уулу жооп берди. 2015-жылдан бери курулуп келаткан мектеп экен да, азыркы жылды карасак ошондо 10 жыл өтүптүр. Анан эмне себептен мынча созулуп кетти мектеп? Бул ошол акча каражаты тартыштырганан же каралбай аткандыгынан эле болуп атат го деп ойлоп атам. Бу тиешелүү жактарга эле кайрылганбыз. Кайсы жакка кайрылдыңыздар эле? Паспорт эмесине, коммуникация министри бар го. Алар деле быйыл буюрса бүтөт деп атышат. Азыр пока тиги эмелерин жазып атышат. Шуак жумуштарын, терезелерин койду, мындай эмерээк да, мындай жайыраак. Мындай карасак, бул мектептин курулушуна 2015-жылы тендер өткөрүлгөн экен, анан 2019-жылы тендер өткөрүлгөн экен, анан могу жакында 2024-жылда да тендер өткөргөн экен да. Бул ошондо ал мамлекеттик деңгээлде тендер өтүп атат да, ал менче маалыматым жок да. Азыркы учурда ал мектептин курулушу жакшы эле жүрүп атабы? Негизи быйыл бүтчүдөйбү? Тезирээк эмес, мындай жай жүрүп атат. Сиз жанагы курулуш коммуникация жана министрликке кайрылдыңыздар, Мындай жолугуп буюрса бүтөт деп атышат. Ал жактан ким менен жолуктуңуздар эле? Айыл өкмөт башчысы бири барып, мен чогуу баргам, Мурайлы Жанысбекович менен жолукканбыз. Негизи ошол компанияны мектепти куруп аткан кайсы компания? MS Building компаниясы да? MS Building, ооба. Ошол компанияга негизи ошол Мурадил Сыдыков өзү жетекчилик кылат экен да? Мурда. Жок, азыркы учурда аялы негиздөөчүсү катары аял көрсөтүлгөн экен да. Анан ошол себептен эмнеге бүтпөй атат? Мектеп 10 жылдан бери өттүр деп анан карасак, укмуш деле чоң мектеп эмес экен да. 10 жылдан бери созула турчу, ошого сизге чалганбыз да. 270 орун болуш керек эле, по-моему 275. Акча каражаты тартыш болгондугунан байланыштуу азыркы учурда. Ошол эле маселе болуш керек. Ал бул курулуш иштери 2015 болгону менен эми курулуш иштери жанданып атпайбы? Эмне себептен ал убакта токтоп калды эле? Ошол кезде 2015 эмеде финансы каражаты маселе болуп турганда ошондо эле. 2019-да акча бөлүнгөндөн кийин кайра башталды беле? Акча бөлүнгөндө эле башталып атат сразу эле. Акча бөлүнгөндөн башталып эле бир аз өтүп эле кайра токтоп калдыбы? MS Building компаниясынын негиздөөчүсү Мурадил Сыдыковдун жубайы Айза Кобулбековна экенин жогоруда сиздерге айтып бердик. Ал эми ошол эле компаниянын директору катары Муразбек Жанышбек уулу көрсөтүлгөн. Биз Муразбек Жанышбек уулу менен байланышып, Мурадил Сыдыков менен кандай байланышы бар экенин жана мектептин курулушу эмнеге бүтпөй жатканын сурадык. Мурадил Сыдыковдун жубайы турат экен негиздөөчүсү катары. Анан сиз Мурадил Сыдыковго ким болосуз? Иниси. Бир тууган иниси, Ооба. Анан баке богул Талоо районундагы жанагы Чолок Кайың айылындагы мектептин курулушу боюнча сурайын дедим эле сизден. Карасам 2015-жылдан бери курулуп жатат экен да, быйыл ошондо 10 жыл болот экен. Ушунча убакыттан бери курулбай аткан себеби эмне себептен болду эле? Каржы маселеси болгон да. Кандай маселе ошондо? Каржы маселе, каржы. Карасак 2015-жылы деле акча бөлүнгөн экен, тендерди уткан экенсиздер. Анан 2019-жылы, анан могу жакындасы 2024-жылда тендер уткан экенсиздер да. Анан ошо 3 жолу тендер утуп, ошол акча сиздерге берилбей калды же кандай? Жок, ошол акча берилгенге жараша жумуш жүрдү да. Тендер өтөт, бир сумма бекитилет, бюджеттен акча бөлүнүп турат да. Анан ошол акча сразу толук баары бөлүнбөйт да, акчанын баары теңчи. Анан часть болуп бөлүнүп турат бюджеттен.
Анан ошого жараша эле биз жазайбыз, АВР жабабыз. Ошондой эле болот жумуштар. Кудайым буюрса быйыл полностью акча бөлүп беребиз деп убадалап атышат, бүтүргүлө деп. Макулдугубузду берип, Кудайым буюрса быйыл бүтүрөбүз деген ойдобуз. Кайсы убакка бүтүп калат ушунда? Эми аны ошо каржы маселесине жараша болуп калат. Алар каржы маселеси кандай табылып калса, кандай көбүрөөк бөлүнүп калса, ошол мисалы мектепке ошого жараша эле жумуш киргизе беребиз. Биз буга чейин дагы ошо Баетов Акталада Баетовда дагы бир мектеп салынган. Ошону дагы биз өзүбүздүн каражаттан салганбыз да. Анан кийин ошо акчаларын кийин алганбыз. Мурадил Сыдыков депутат болгондон кийин бул MS Building компаниясы негизи эле катышып жатабы мындай мамлекеттик эмелерге? Жок. Катышпай элеби? Эменин биз Арис менен байланышканыбызда сиздер Аристин деле долбоорлоруна катышып жаткан экенсиздер да. Мисалы карай турган болсок, могул Ысык көлдөгү Григорьевка айылында жанагы суу менен камсыз кылууда катышкан экенсиз. Ал жерде ОСО Победа менен биргеликте уткан экенсиздер да тендердичи. Сиз жаңылып атасыз, Григорьевка эмес. Бизге Аристин жообу да ошо Григорьевка айылында деп турат. Жети өгүз деле бар. Аристин долбоорунда ошо 2021-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Мурадил Сыдыков депутат болгондон бери сиздер 3 контракт утупсуздар да. Ошо бири бул Жети өгүздө болсо, экинчиси Григорьевкада, анан үчүнчүсү могул Баетов айылында суу менен водозабор боюнча дагы тендер уткан экенсиздер да. Водозабор. Анан негизи мыйзамда көрсөтүлгөн да жанагы кызыкчылыктар кагылышы болуп калышы мүмкүн, депутаттын жакындары компанияга ээлик кылып, анан мамлекеттик эмелерге катышса болбойт деп айтылат да. Анан ошо боюнча кандай дейт элеңиз? Анан ал боюнча комментарий бере албайм, жигит. Депутат Мурадил Сыдыков каникулга чыкканга чейин тиешелүү суроолорду узаттык. Анын жообу мындайча болду. Частный проектлерде иштеп атат компания. Буга чейин иштеп келген. Компания 2008-ден бери иштейт. Бул мен депутат болгондо эле чагылган компания эмес. 2008-ден бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Өзүнүн бардык ушул лицензияларын бар тең уруксаты бар. Ал 2010 канчанчы жылы алынган лицензиялар. Демек, мамлекеттик долбоорлорго катышпайт. Долбоордо жок. Азыр мына медиа хаб дейсиз, ушу маалыматты чыгарып атасыз. Биринчи тактап туруп чыгарсаңыз, ошо сизге тактап алып келдик биз. Ошо сизге тактап алып келдик. Таласта андай жок. Сиз айтып аткан Баетов айылы, ал менин өзүм айылым. Өзүм айылымда мен тиги мектеп салган, Баетов айылынын Карасарс деген мектеби салынган. Анан 26 миллион сом деген тендерлерге биз азыр катышпайбыз, такыр эле. Биз жаңы курулуштарга киребиз. Тем более жаңы курулуш башка эл аралык долбоорлор боюнча. Мамлекет долбоорго катышпай эле. Мамлекет долбоордо жок андай. Оңдоп түсө деген такыр жок. Жалпысына Мурадил Сыдыковго байланышы бар делген компания жеңип алган тендерлердин саны аз эмес. Бул чыгарылышта алардын айрым гана учурларына токтолдук. Мурадил Сыдыков депутат болуп шайлангандан кийин да мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу тендерлерге катышып, миллиондогон сомдук келишимдерди утуп жатканы тууралуу бир нече медиадагы жазган. Бирок депутатка караштуу MS Building тендерлерге катышууну уланткан. Ал эми мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга ылайык депутаттын жакын туугандарына караштуу компания мамлекеттик тендерлерге катышса болбойт. Бул кызыкчылыктар кагылышы болуп калат. Ал эми мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга ылайык депутаттын жакын туугандарына караштуу компания мамлекеттик тендерлерге катышса болбойт. Бул кызыкчылыктар кагылышы болуп калат. Себеби Жогорку кеңештин депутаты бул жогорку мамлекеттик саясий кызмат. Анан калса Сыдыков Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасы. Бул комитет курулуш тармагындагы мыйзамдарды карап чыгып, архитектуралык долбоорлорду жана шаар куруу саясаттарын көзөмөлдөп, курулуштун сапатына жана коопсуздугуна, ошондой эле лицензия маселелери боюнча көзөмөл жүргүзөт. Комитеттин төрагасы Мурадил Сыдыковдун курулуш тармагына байланыштуу мыйзамдарды жакшы билет. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Атым Бектур, саламатта калыңыз.